таштандылардан акча жасаш деп мындай бир идея ой келди. Бул оңой жакшы нерсе окшойт депчи. Арбаңыздар, менин атым Кубаныч Тагаев. Ошо 2024-жылы высокопротеиновый корма для животных птиц ирып деп туруп ушундай бизнес проект баштаганымда, ошол протеин ушул именно личинкада көп экенин билип, анан малга таасири аябай пайдалуу экенин билдим, түшүндүм да. Бир эң кыйыны ошону өндүп өстүрүш оор болду да. Курт кумурска болот да. Курт кумурскадан жумурткасын алып, жумурткасын кайра инкубация кылып, ошол негизи ооруга турда, себептен аларга определенный влажность, определенный температура келип калды, нымдуулуктан. Андан кийин клиент тапканда бул жаңы нерсе болду да, көбү түшүнбөйт да азырчы. Ойлондум да, эмне кылсам деп, ойлодум, жумуртка жакшы өтөт деп. Ошондон тоок сатып келдим. Личинкаларды тоок көрө баштадым. Анан тооктор деген тез эле жумуртка туй баштады да, баштап, жумуртка бат эле өтө баштады. Ошондо мындай цикл пайда болду да. Аябай сонун модель экен, келечектеги мындай чоң ферма түзсөң, колдонсо деген жакшы кириш алып келет экен деп ойго келдим да. Муну баштаганда чынында бул оңой эмес, себептен мында житти да пайда болот экен. Анан үй бүлөм аябай колдоду. Дайыма жардам берип, эме кылып, мен жок болуп калсам карашат, эме кылышат, жок, шасси кирбейт деп андай сөз болгон жок да. Улуу Британияга барганда эмеде клубничный фермада иштеп келдим. Оңой эмес экен барып иштеп келишчи. Эртеден кечке чейин алар дагы берген акчасын ошончо иштетет. Анан ошонун баарын көргөндөн кийин андан көрөп өз жерибизде эле өзүбүздүн бизнес кылсаң, чоң маани берет экен, киреше алып келерин түшүнүп келдим да. Анан уже 2-жылга барбай эле, биякта эле калып эле аз киреше тапсам дагы ошо бизнести өнүктүрөйүн деген уже идея менен калдым. Проект мага деген ушул эмени салганга жардам берди. Анан деген 2 оборудование жасап берди да. Гранулятор, анан дробилка. Ошондой где-то бир 2 жуманын ичинде чоң билим алдым да бизнес боюнча. Бизнести, модельди, ушу модельди чоңойтоюн деп атам да. Сен бирдеме башташ үчүн колуңда кагазың болуш керек экен да. Мындай чёткий план. Биринчи деген идеяны аябай обработка кылыш керек экен. Ошону изилдеп туруп, анан көзүң жеткенден кийин, өзүң билгенден кийин, сен уже ар жакты көргөндөн кийин, андан кийин акча издесең болот экен да.